Саламатсыздарбы сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызды музыка темасына арнайбыз. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Пандемияга байланыштуу театрлар, музейлер жана башка маданий чаралар өткөзүлбөй, биз ал жактарга бара албай калганбыз. Бирок азыр сиздерди сүйүнтөйүн деп турам. Анткени 13 декабрда опера жана балет театры ачылып, концерт өткөзүштү. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Кыргыз улуттук опера жана балет театрында опера ырчысы жана Кыргыз Республикасынын элдик артисти Кыдырбек Чодроновдун 100 жылдыгы белгиленип жатат. Пандемияга байланыштуу көптөн бери иштей элек театр бүгүн бизди музыка менен кубантып жатат. Ошо биздин театрыбызда эмгеги абдан зор, ошол театрдын пайдубалын төтөп кеткен биздин корифейлери агайыбыз болуп эсептелет. Анан агайдын ушул бүгүнкү концертте агайдын катышкан операларынан биз үзүндүлөрдү, арияларды аткардык. Агайдын Манас операсында агай Манастын партиясын аткарган Токтогул операсында Токтогулду, ошол опералардан мен бүгүн Тотянын ариясын ырдадым. Кудай буйрса, ошо жана пандемия бир топ бизге аябай залакасын тийгизди, эми Кудайга шүгүр, мына бүгүн театрыбыздын ачылышы ошо Кыдырбек аганын 100 жылдык маракесинде концерт менен ачтык деп айтсак болот. Жетеді күнада және сауа, адам сынап жүргенді таста, өзгерісті тек өзіңнен ғана баста. Біздің сүйікті ағайымыз Кыдырбек Чодроновтың біз негізі Кыргызда чоке деген абдан ушундай сыймыкты атка конгон. Ошондуктан Кыдырбек ағайымыздың кызы келген экен. Ошо кызын чыгырып коюңуздар. Анара Кыдырбековна, өтүп берсеңиз. Келдіңдер, қол жауылыңыз созылмады. Папа мой действительно поистине народный, я уже говорила. Мен атам чындап эле элдик. Анткени ал искусство үчүн күйүп, кыргыз спектакльдарын койгонго аракет кылчу. Ошентип Аршын Малалан, Бойдоктор, Аста Секин Колукту аттуу спектакльдарын койгон. Ошондо эле Жаңыш Байыш спектаклин коем деп жетишпей калды. Таласта Манастын 1000 жылдыгы белгиленип жатканда каза болду. Атам Манастын образын эң биринчи болуп жараткан. Ошондуктан Аскар Акаев аны чакырып, Таластагы мааракенин башкаруусун тапшырган. Талас будете возглавлять. И вот папа пришел, он вообще тепло относился к Акаеву. Ал күнгө бир күн эрте атам уктагандан кийин ойгонгон жок. Ошентип көзүн жумду. 1000 жылдыкка барбай калганы таарынычтуу. И знаете, что было обидно? Мы все смертные, да? Когда-то приходится кому-то раньше, кому-то позже. Но мне хотелось бы, чтобы вот обидно было, что он не поехал на это тысячелетие. İçine kattı seni castım, Kareginem kağılıp, yeken attı men castım. Ey aynaş, 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 aynaş. Тыныгуудан кийин өткөн концерт акыркы эмес, анткени 19 декабрда Артык Мырзабаевдин 90 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өтөт. Сиздер дагы ушул жерге келип, классикалык музыка менен рахат алып кетсеңиздер болот.
Классикалык музыканы укканда рахат алып кадимкидей эс аласың. Бул жанрдын пайдасы көп жылдар мурун эле далилденген. Ал эми кийинки видеодо белгилүү Италия композитору Вивальдинин «Времена года» кыргызча айтканда жыл мезгилдери чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Жеңил, жарык, шайыр. 18-кылымдын башындагы таанымал ондордун бири. Ал сансыз тасмаларда жана жарнамаларда көрсөтүлгөн. Ал кандай музыка жана эмне үчүн ушундай угулат? Бул италиялык композитор Антонио Вивальди жазган мезгилдер циклинен жазгы концерт башталды. Мезгилдер чындыгында обондуу үнү менен популярдуу болуп кетти. Бирок эң таң калыштуусу бул музыканын кызыктуу тарыхы бар. Мезгилдердин партитурасы 1725 жылы Амстердамда басылып чыккан жана Вивальди музыкада кандай мезгилдерди чагылдырууну көздөгөн ырлар менен коштолгон. Мазмуну боюнча өзгөчө болгон инструменталдык музыканын контекстин түзүп, Вивальди өз мезгилинин бир нече муунга алдыга ашып кетти. Эгер кимдир бирөө музыка угуп, бул ырларды окуса, анда поэтикалык сюжеттердин музыкалык образдар менен укмуштуудай бактылуу ырлар менен тосуп жатышат. Анда синхрондоштурулганын байкайт. Куштар жаздын келишин бактылуу ырлар менен тосуп жатышат, деп ушу музыкадан угабыз. Бирок күтүлбөгөн жерден күн күркүрөй баштады. Биз музыкалык күркүрөө менен чагылганды гана эмес, куштарды да угабыз. Алар нымдуу болуп, коркуп жана кайгырып жатышат. Жайкы концертте бактек ырдаган ырын угабыз. Ырлардын жаңырыктарынан Торторелле же Италия тилинде бактек угулат. Мөндүр өтөт, күз. Олжосунун артынан сая түшкөн аңчылардын сүрөтү ачылат. Кыш. Концертти кимдир бирөө сууктан тиштерин каккылап жаткандай угулат. Андан кийин чартылдаган от менен жылыйт. Андан кийин бороон кайрадан башталат. Бирөө муз үстүндө баратып, тайгаланып кулап түшөт. Кыштын жана жылдын биринчи жумалары аяктайт. Вивальдинин мезгилдердин аралап өткөн музыкалык саякаты да аяктайт. 19-кылымдын башына чейин мындай экспрессивдүү инструменталдык музыка популярдуу болгон эмес. Ал кезде жыгач, джез жана урма аспаптары бар чоң оркестрлер модага айланган. Бирок Вивальди бир скрипка, кылдуу инструмент жана клавиша менен гана чыгарма жазды. Заманбап бактан айырмаланып, Вивальди татаал полифониялык фугага кызыккан эмес. Ал анда-санда кайталанып турган жөнөкөй жана түшүнүктүү ону менен ырды эсибизге калтырат. Джаз концертинин биринчи бөлүгү жаздын күйлөрү менен ачылып, ошону менен аяктайт. Вариация катары ал акыркы жолу угулган жерден башталат. Бул угуучулардын көңүлүн буруунун туура жолу болду жана буга чейин 17-кылымдын башындагы көрүнүктүү скрипачтардын бири деп саналган Вивальди көрүүчүлөрдүн көңүлүн буруунун маанилүүлүгүн жакшы түшүнгөн. Мындай концерттерде ал өзүнүн скрипкасы менен чыныгы сахна виртуозу болгон. Аны Вивальди жетектеген Ospedale dello Pieta чиркөө ансамблинин жаш музыканттары коштошкон. Анын окуучуларынын көпчүлүгү жетим кыздар болгон. Ал жакта музыка дүйнө жүзүндөгү жаш айымдарга мүнөздүү көндүмдөрдү өөрчүтүү үчүн окутулган эмес. Эгерде кыздар ийгиликтүү турмушка чыга албаса, акча табууга мүмкүнчүлүк үчүн окутулган. Бирок композитордун убагында дагы Вивальдинин музыкасы бай аристократтардын рахат алуу үчүн гана кызмат кылган эмес. Андан бери 300 жыл өттү, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Вивальдинин музыкасы дагы эле көрктүү аттар басып келаткандай угулат. Комуз кыргыздардын улуттук музыкалык аспабы. Комуз менен манас айтуу, ырлар, айтыштар коштолушат. Ал эми кийинки видеодо комуздун тарыхы, иштеп чыгаруу процесси жөнүндө маалымат менен бөлүшөбүз.
Komuzun ар bir kılında Kırgızdın tamırı, ар bir kuyusunda eldin tarixi jatat. Komuz jasoo jıgaçtın betine komuzdun süretün düşürүү menen baştalat. Asbap jıgaç tilүүчү станоктун жардамы менен сомдолуп алынат. Жылмалоочу станоктун жардамы менен комуздун чарасы жана арты формага келтирилет. Капталдары жана моюну ийкемдүү араа менен кесилип чыгарылат. Канаттуу сүргү аспаптын ийри жерлерин сүргөнгө абдан ыңгайлуу. Komuzdun çarası atayın oyguç menen stanokta oyulat. Alemi çarasının için cılmalap tekşiliyor gerek. Komuzdun moyunun kulakları kele turgan yerlerde ülgüge salıp çiği olat. Asbaptın tatal жерlerin keskiç, ögü, sürgü suyaktуу kurallar menen kolga gana jasooga bolot. Komuzdun kapkagı karagaydan gana jasalat. Komuzdun kapkagın көбүнчө кайнатма жели менен чапташат. Çaptалган капкак bir gün kurgaşı gerek. Komuzdun kulakları jana tepkegi örüktön jasalat.
комуздун башын кулак тагыла турган көзөнөктөрүн жасоо үчүн атайын куралдар колдонулат. Аспапка өң бериш үчүн атайын суюктуктар пайдаланылат. Кулактарын орнотуп, кылын тагып, тепкен кою менен комуз жасоо жумушу аяктайт. Жеткилең музыкалык аспап барыбызда бар. Бул биздин үнүбүз. Ал эми үнүбүздү өнүктүрүү ар бирибиздин колубузда. Алена Утай Подлужная жаратылыштын тилинде виртуоздуу түрдө сүйлөгөн ырчы. Анын укмуштуу ырына көңүлүңүздөрдү буруңуздар.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге көңүлдүү ырды коюп беребиз. Үн менен музыкалык аспаптардын айкалышы биздин жан дүйнөбүздү эс алдырган касиети бар. Жашонундан татып, бирге тилеп беркенни сүйүп аркын түшүрбөй, бир үй бүлө болдук бүтүндө. Өйдө төмөн өмүрдөн ачуу таттуу барын көрдүк, сүйүң өчпөй көңүлдөн сыноолордун баарын жеңдик. Шаңга толуу үйүбүз өчпөй теми биздин сүйүүбүз. Сүйөм сени, өзүң болуң жүрөгүмдүн теңи, үй бүлөмдү сенсең берекеси, өмүрдө гана. Сүйөм сени, эң бактылуу адам кылдың мени, балдарымды сенсең эрекеси. Сыноолорго сынбастан бардыгына дайын болдум. Турмуш жолун бир баскан сен өмүрлүк жарым болдуң. Үй бүлөмдүн жарыгы, жүрөгүмдүн сенсиң жарымы. Өмүрлүк жар жылдызым, бакыт жолун себеп кылдың. Көбөйсүн деп кыргызым, ага ол кыз белек кылдың. Колгормашкан жаш жубайлар дайым бизде болсун бактылуу. Ушундай көңүлдүү нотада түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Сиздерге дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Жана чыгарылыштарды ар дайым кызыктуу жана пайдалуу кылганга аракет кылабыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди болдум. Көрүшкөнчө.